Каргашалуу бул окуяда Тажикстан эмнени уткурду тизмектеп кетейин. Бул менин жеке аналитикалык изилдөөмдүн тезистик жыйынтыгы. Биринчи, дүйнө коомчулугунун алдында Рахмон агрессор катары таанылып, тажиктер маалыматтык согушта жеңилди. Экинчи, расмий экспорт жана бейрасмий кирип аткан контрабандалык КСМ тартыштыгы. Ошол себептен жазгы талаа иштери токтоого дуушар болду. Үчүнчү, кыш менен бекитип жазында кымбат сатабыз делген мөмө жемиштери парниктеп бышкан эрте жаздагы мөмө жемиштери экспортко чыкпай, ирип-чирип баштады. Ошонун айынан ички толкундоолор жаралып жатат. Төртүнчү, Кыргызстан аркылуу дүйнөгө ачылган тажиктердин соода-саттык каналы баары блоктолду. Экономикалык чоң кризиске кептелди. Бешинчи, Сүлүктү кенинен чыккан орточо эсеп менен алганда 250 миң тонна көмүрдүн дээрлик 75-80% Тажикстанга кирчү, ал токтоду. Алтынчы, 30дан ашык өрүктүн сорту болгон биздин продукция Тажикстан бренди аркылуу дүйнө жүзүнө таратылып келген, ал да токтоду. Жетинчи, Кызыл Кая цемент заводунун экспорт болчу продукциясы токтоду. Сегизинчи, Курулуш материалдары абсолюттук түрдө кирбей калды. Бул себептен баалары ички рынокто кескин түрдө кымбаттады. Тажик элинин терисин шылып атат. Бул да басынтылып келген элдин кыжырын кайнатууда. Тогузунчу, Көлөкөдө уктап жаткан оппозициялык көз караштагы тажик оппозициясына кыргыздар дух берип койду. Алар саясий башпенек алып кеткен чет элдик активисттер. Алар ойгоно баштады. Онунчу, Талибанчы тажик террористтер ойгонду. Алар көпкө чейин Рахмондун бийлигин башына оорутат. 11. Көп өлкөнүн кызыкчылыгын арттырган наркотрафик каналы буулду. 12. Бензиндин баасы асмандап, логистика туңгуйга кептелди. Элдин социалдык экономикалык абалы кескин начарлап кетти. Элдин социалдык төлөмдөрү пенсия, пособие, айлык эскиси бойдон калды, жашоосу оорлошту. 13. Тектүү кыргыздын илгертен байманаптык замашкасы бар эмеспи? Мардыгерлик менен күн өткөрүп келген Баткенге чектеш тажиктер баткенчилердин талаа иштерин аткарышып, күнүнө бир адам орточо 600 сомдон эмгек акысын алышып турган. Эми арифметиканы караңыз. Күнүнө Баткен шаары районуна кирген тажик мардыгерлеринин санын жана өлкөбүздөн чыгып аткан акчага саресеп салалы. А. Кызылбел постунан 1000ге жакын адам. Б. Карабак участкасы 600-800 адам. В. Лаккен Тажикстан участкасынан 1000-1200 адам. Эми жалпылап орточо эсеп менен алсак, күнүнө 3000ге чукул адам кирип чыгат. 3000ди 600гө көбөйтсөк, 1,8 миллион сом күнүнө. 1,8 миллионду бир айга көбөйтө турган болсок, 54 миллион сом. 54 миллионду 7 айга көбөйтө турган болсок, 370 миллион сом. Бул тагыраагы 447 миң доллар. Бул кызылдай акчалар колго берилет. Эч кандай Баткен районунун шаарынын бюджетине салык төлөнбөйт. Тышкы миграциянын бирдиктүү системасына да катталбайт. Тактап айтканда, чегараны кесип өткөнүгү жөнүндө маалымат эч бир жерде катталбайт. Башкача айтканда, мыйзамсыз кирип чыгышкан. Аталган маалыматты Акжол Нишанов Facebook'тагы өзүнүн баракчасына жазган.